Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүнүн 30 жылын урматтан коомдук телерадио бир корпорациясы ошондой эле Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс старт алды. Кыргызстан жылдызы таласта. Кыргызстан жылдызы таласта. Дал ушул Талас облусунда Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы вокалдык конкурсунун кастинги Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында болуп өттү. Талас облусу өлкө ичиндеги территориясы жана калкынын саны жагынан эң аз жана чакан облус болгонуна карабастан таланттуу жаштарга абдан бай. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс азыркы учурда талаш эргесиндебиз. Жигитибиз биринчи болуп кирет, өзгөчө сүрдө атса керек. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Тилек. Тилек, кичине сүрдө атасызбы? Сүр барбы? Ооба, кичине бар. Неден коркуп атасыз? Жюрилерден коркуп атам. Калстар тоонан коркуп атасыз. Ооба. Калстар тоо эмне деп айтат деп ойлойсуз? Билбейм, буйруган көрөбүз да. Сүрдө барбы? Кичине. Коркуп атасызбы? Жок. Корккон жоксуз. Жок. Өзүңүзгө ишенимдүүсүз. Ооба. Азамат кайсы чыгарманы аткарабыз? Алла Пугачеванын «Нас бьют, мы летаем» деген чыгармасын аткарам. Бир куплет сураналы. Жок, болбойт азыр. Аз даярдык, бул жерден даярдык кылалы. Калстар тоонун алдына киргенде өзүңүздү кармап турда ырдаш үчүн. Кайырмасынан, Нас бьют, мы летаем, от боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. Браво, олчалар болсун. Вокалдан сабак алдыңыз беле? Жок. Вокалдан сабак алган жоксуз, билим жок. Жок. Бул жерде катышуулардын баардыгын ырдаганда угуп атабыз. Анан дал ушул сынакта катышып жүргөндөр бар экен. Мындай айтканда, ал таңдаштар кандай? Сиздин көз карашыңыз боюнча? Күчтүү. Күчтүү. Ооба. Сизди ким коштоп келди? Мени айылдаштарым коштоп келди. Айылдын баары келди. Айылдын баары сизди өткүзүп, ошо талаш эргесинин намысын коргоо деп келишти. Ооба. Айзат, даярдыктар кандай? Жакшы. Эмнени даярдап келдик? Эрлан Андашевдин ойлон чыгармасын. Анан өзүңүз сахнада ырдап жатканда бийлейсиз дагы? Жок. Биле албайсыз, тек кана ырдайсыз. Ооба. Сизди ким коштоп келди? Жакындарым. Жакындарыңыз коштоп келди. Демек сизде толкундоо бар, Кичине. бирок коркпой атасыз. Ооба. Эч кимден коркпайсыз. Ооба, бардыгы эле бизге окшогон катышуучулар. Мага окшой эле ырдайт деп коебуз, Ооба. Азаба сизге илтери каалайбыз, ийгилик болсун. Рахмат. Малика, эмнени даярдап келдик? Кайсы чыгарманы даярдап келдик? Саройду. Элдигер Сарой даярдап келдик. Экинчи чыгарма? Экинчи чыгарма бул энекем Бактыгүл Бадиеванын. Энекем. Сизди ким коштоп келди? Жок, өзүм ушул Инстаграмдан көрүп калып, анан ушул жака өзүм Өзүңүз кызыгуум менен. Үйдөгүлөр билеби? Ооба, билет. Үйдөгүлөр билет. Ооба. Сизге ак батасын берип жиберди. Ооба. Демек болгону азыр үйдөгүлөрдүн ишеничин акташ керек. Ооба. Толгайым. Эмне уйку гана элекпи же даярдыкта сиз мындай спокойно болосузбу? Эмне сиз ойлонуп, эмнени ойлонуп атасыз? Эч нерсени ойлонгон жокмун. Эч нерсени ойлонбой эле? Ичимен ырымды кайталап. Ичиңизден ыргыңыз кайталап атасыз. Сахнада адам ырдап жатканда, мисалы үнү менен ырдайт, анан бийлейт. Сиз да бийлейсизби? Мага. Азыр мындай кылабыз. Сизден бир куплет чыгарма суранабыз. Калыстардын алдына киргенге чейин биз кичине даярдык кылып алалы. Бийлеп ырдап койбойлу. Макул, анда Жиде Шидирсованын «Ким билет» аттарын ырдап берейин. Жайнагыла ар бир күн айлангыча майрамыңа, талбагыла талпынып бакыт кушун кармагыла, көр кошуп талайыңа, өмүрдү балагыла. Бакберди мырза, кайсы чыгарманы даярдап келдик бүгүн? Керим Тураповдун «Туулган жер сагынуу», анан зарубежный хиттерден Серовдун «Даслёвс». Буга чейин сынактарга катышып келдиңиз беле? Бир-эки жолу катышкам. Бир-эки жолу дегенде кайсы сынактарга? Студенткесте 40/40 өткөн золотой микрофонго катышкам. Финалист болуп, андан ары өтпөй калгам. Андан кийин жок, катыша элекмин. Демек, сизде тажрыйба бар. Бир аз.
Элнура, дал ушул сынакка, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурска мындан да чоңураак сынактарга катыштыңыз беле же бул эң чоң сынактардын алгачкы биринчи жолу? Жок, катышып көргөм. Ысык көл досторун чакырат аттуу конкурста ал жака международный көптөгөн өлкөлөрдөн келет. Ошол жерден экинчи орунду алгам. Жана ошондой эле мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу конкурстан биринчи орунду алгам. Финалга чыктым. Демек сизде тажрыйба чоң турбайбы? Сизде опыт да көп экен. Ошентсем болот. Демек кандай ырдаш керек, калстартоонун алдында кандай туруш керек, кайчы чыгарма аткарыш керек экен баардыгын билет экенсиз, э? Туура. Репертуарда туура тандаш керек экен да билетсиз. Туура. Астра, толкунданып атасызбы? ооба аябай Кантип? мындай болуп па? ооба Анан көбүнчө толкундаганда чыгарманда сөздөрдү унутуп каласың да. Анан андай нерсе болуп кетпейби тиякта? жок болбойт деп ишенем. Буга чейин сынактарга катыштыңыз беле? Жок, мындай сынактарга катышып көргөн эмесмин. Өзүм эле үйдө кызык. Эч ким жок малда ырдап, Ооба. Азыр эми калстартоонду ырдаш керек. Ошондуктан өзүңүздү колго алып, жакшы чыгарма аткарып чыгасыз деп ойлойм. Аткарабызбы? Аткарам. Чоңураак батанда ийгилтер болсун. Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы вокалдык конкурсуна Талас облусунан аттана турган конкурсантты тандоо үчүн атайын калыстар тобу түзүлгөн. Алар Талас районундагы Маданият үйүнүн музыканты Дүйшеналиев Жаныбек, Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын режиссеру Урматжан уулу Нурбек, Талас шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкери Дүйшеналиева Азиза, Атай Огунбаев атындагы Балдар музыкалык мектебинин мугалими Абылгазиева Сейил. Если есть порох, дай огня. Вот так. Кыргыздын айбаты урт сүрү болгон, кайтпаган ата бабам улуу жолдон. Татыктуу урпак болуш үчүн анда эртең кеч болот билсең бүгүн ойлон. Жетпейсиң бийиктерге үмүт үзсөң,
Kança can өлkө үчүн күйүп бүткөн тайманбай алдыда бар улуу сапар баралы келечекке бизди күткөн эртең кеч бүгүн азыр ойлонуп элиңдин келечегин ойлонуп түшүнсөң жаңы күндүн таңы сен калың журт колдоп турат баары тең эртең кеч бүгүн азыр ойлонуп элиңдин келечегин ойлонуп түшүнсөң жаңы күндүн таңы сен калың журт колдоп турат баары тең чыгыш жак ак шоқыңдан көйнөккө бетиңде жылдыз өчөт биік көктөн апалар таңда туруп уйсаганда жел койноп чыты келет жылуу сүтү жел койноп чыты келет жылуу сүтү ак калпагын кийген кезинен аскасын көк асманга тийген кезинен мен дагы жолго чыгам таңды тосуп кучактайм ой кырларын нурга кошом улуусун кыргыз жерин нурдан бүткөн сулуусун кыргыз жери ырдан бүткөн Kömür gibi yanıyorum of of. Ben derdimi biliyorum of of. Düşlerimle giriyorsun, birden mi çıkmıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? No. Bozulmam mı, bozulmam mı, kırılmam mı, dağılmam mı? Of. Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс азыр окуучуда кастинг талаш жергесиндебиз. Тилек биринчи катарда кирип, азыр өз кезеги менен чыгып келе жатат. Тилек, биринчи ырда кандай экен? кичине толкундуу болду, анан экинчи ырда көп деле толкундуу болгон жок. Калыстар тобу эмне деп айтты? Талантың бар экен деп эле айтты, эми буйруган көрөбүз. Андан башка кемчилик айткан жок. Жок, кемчилик деле айткан жок. Демек сенде кемчилик жок. Эми билбейбиз. Өзүң оюң боюнча кандай деп ойлойсуң? Сенде кемчилик барбы? Кичине болсо керек кемчилик. Эмне кемчилик? Кемчилигибиз ошо сөздөрүнөн жаңылып калышы мүмкүн. Болгону азыр жыйынтыкты күтүш керек, Ооба, эми жыйынтыгына аз калды. Тогайым. Калыстар тобу эмне деп айтты? Абдан жакшы деди. Бардык ырларымды калыстарга тартуулаганга жетиштим. Калыстар тобу башка эч нерсе деп айткан жок. Жок. Жакшы деп айтты. Дагы кошумча англис тилинде ырдаласың деди. Анан Джон Леджендтин All of Me аттарын тартууладым. Өзүңө жакты бүгүн аткарган чыгармалар? Абдан жакты. Айбеке, калыстар тобу эмне деп айтты? Эчтеке деп айткан жок. Анын жыйынтыгын көрөбүз. Өзүңүз толкундандыңызбы ырдап атканда? Ооба, толкундандым бир аз. Бир аз толкундандыңыз, анан аткарып жатканда калыстар тобу эч нерсе деп айткан жок. Жок. Демек, мүмкүнчүлүк бар. Бар Бар болуш керекпи же барбы? бар. Калыстар тобу эмне деп айтты? эч нерсе деген жок, жакшы дешти, болду. Сүрдө болду. Ооба, Кантип сүрдөдүңүз? билбейм. Калыстар тобу баарыңыздарды мактап атабы? Жок, андай эми Кемчиликтер айтып атабы калыстар тобу? жок айткан жок. Эчтеке деп айтты. Ооба, Болгону жыйынтык күтүшүбүз керек. ооба. Айгер эмне деп айтты? Эч нерсе деген жок, болгону ыраазычылык билдирип, өзүңүң ордуңа бара бер дешти. Калыстар тобу андан башка сизге эч нерсе деп айткан жок. Азаматсың деди. Калыстар тобу эмне деп айтты? Калыстар тобу эч нерсе айткан жок. Эчтеке айта албай коюшту. Билбейм. Жакшы ырдап койдуңуз. Аны эми убакыт көрсөтөт кандай. Өзүңүздүн купулуңузга толдубу? Бир аз толбой калды, кичине кемчиликтер болуп калды, бирок жакшы. Эмне кемчиликтер?
Баягы вокалды көркөмдөө жагы бир аз начарраак болуп калды. Негизинен жакшы. Жакшы. Ооба. Болгону жыйынды күтүш керек. Ооба, буюрса. Буюрса жыйынтык жакшы чыгат деген ойдойбуз. Сизге ийгиликтер каалайбыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү кастингке келген жаш таланттардын аткарган чыгармалары, сахнада өздөрүн алып жүрүүлөрү канчалык деңгээлде калыстар тобун канааттандырыптыр? Өздөрүнөн сурап билсек. Бүгүнкү кастинг жакшы өттү, негизи жакшы эле. Азыр өзгөчө биз байкаган ушул жобого туура келбеген жашы жете элек кыздар балдар да көп келип жакшы ырдаган кыздар балдар болду албетте, бирок жашы боюнча туура келбей калышты, аларды да уктук. Ушу элдик ырларга менин байкашыма караганда өтө көп эмес. Азыркы жаштар чет элдик ырларды жакшы көрүп ырдашат, орусча ырларды ырдашат. Анан акыркы убакта бирок фольклорго, элдик ырларга да бир аз көңүл буруп келатышат да жаштар. Көбүнчө бирок англисче, чет элде ырларды жакшы көрүшөт экен, байкадык. Мен ошо калыстар тобунда туруп эми албетте эң биринчиден сахнада өзүн алып жүрүүсүнө дагы көңүл бурдук. Келбетине, сахнада эркин өзүн сезгенине да карадык. Анан албетте ошо аткаруучулук чеберчилигине да көңүл бурдук. Негизи эле бул жаштар үчүн аябай сонун сынак башталыптыр. Балдарга, ырдай турган балдарга чоң келечек стимул экен. Анан бүгүнкү катышуучулар бардыгы жакшы дайынданып келишиптир. Көп Инстаграмдан угушуптур, Фейсбуктан көрүшүптүр. Анан арасынан багы жеңүүчүлөр да болот, жеңилүүчү да болот дейт. Кастингке атайын келгенден кийин болгон өзүңдүн диапазонуңдун ылдый верхтерди бүт көрсөтүш керек болот. Анан баягы келген конкурсанттар өзүнүн дайындыгына карата ошондой болду да сынакта. Баягы өтө шашылыш түрдө дагы окуучулар болуп калыптыр. Анан профессионалдар шыр билинип калды профессионал экенин. Анан ошо таза ырдагандар шыр элдин арасынан сурулуп чыкты. Бүгүнкү эми айтып көрсөк, бүгүнкү кастингде таланттуулар өтө эле көп экен. Анын арасынан эми баягы күлүктөн күлүк чыкса 4 айга туура дейт. Жеңилгендер да болду. Эми алдыңкылар болуп туруп 6-оду бир тандадык, кайра 2-өөнү бир тандадык, таарынбасын деп. Бүгүнкү конкурстун таймаштуулугу мына кызуу жүрдү албетте. Анткени бул жерде жалаң жаш балдар, таланттар келди. Тандоо албетте калыстар тобуна кыйынчылык жаратты. Бизде кыйынчылык жараткан себебибиз бир 2 конкурсант финалга чыгып, экөөнүн ортосундагы кандай кылып чечебиз, экөөнүн кайсысын чыгарабыз деген маселеде аябай талаш тартыш көп болду. Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурсуна Талас облусунан аттана турган конкурсантты тандоо калыстар тобу үчүн бир топ кыйынчылыктарды жаратты. Адаттагыдай, жеңүүчүнү экинчи турсуз аныктоо мүмкүн эмес болчу. Бул жолкусунда экинчи турга 7 катышуучуну өткөрүштү. Алардын 6-оосу кыздар болсо, бирөөсү жалгыз эркек бала эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс азыркы учурда кастинг талаш чергесинде. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Билбейм, бардыгы күчтүү экен, кыздардын бардыгы жакшы вокалдык даныйлары бар экен. Эми аны убакыт көрсөт. Ким өтөт деп атасыз? Аны калыстар тобу чечет го. Колубуздан келишинче өнөрдү көрсөттүк. Калган чечимди калыстар өздөрү чыгарып, баягы конкурстун форматына, конкурстун жүрүшүнө ылайыктап өздөрү тандашат деген ойдомун. Анда кыздар, баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Азыр дагы бир 5 мүнөт чыдайлы. Андан соң калыстар тобундагы жообу чыгат, Талас областынын намысын коргонго бир гана инсан кетет. Ал инсан ким өтсө дагы ийгиликтерди каалап туралы, баарыбыз биргеликте. Көрө албастык болбосун, эмне болсо да баарыбыз Кыргызстанда бир тууганбыз. Ошондуктан ким өтүп калса дагы баарыбыз биргеликте кучактап, куттуктап, ийгиликтерди каалап коелу. Баарыңыздарга ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, калыстар тобу чечим чыгарат. Ким Талас областынын намысын коргойт, биргеликте көрөбүз. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар, анда эмесе баарыңарга жакшы ийгилик каалайбыз. Илинбей калгандарга таарыныч жок, эч кимге тартмай жок. Бул жерде кеңешип кетсек, бизге өтө кыйын болуп атат да. Бул жердеги жеңген эчтеке эмес, тиги жактан жеңиш керек болуп атат да бизге. Ошону биякта калыстар жалпы чече албай жанатан бери кыйналып атабыз. Азыр бул жерге экөөнү эле калтыралы.
Анан таарынтпай сүйлөшөлү, макулбу? Бакберди менен Жакшылык кыз эле Элнура. Экөөүн сахнага калтыралы да, башкаңар таарынбасаңар, акылдашалы. Калганыңарга ийгилик, мына МКД дагы көп сынактар болот. Талас областы тосуп алабыз. Que conoce el tempo de la eternità, esintiamo stretta della verità, fa più lucidente questo cuore mi, questo cuore d'uomo che non sa che l'amore punta dall'ore. Saroydun gana salkın aydosundan, sağızgan ganan uçadi zosundan, sanamagan alıbay izdesem, kan teyin gör albay koydum Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр Бакберди менен Элнура эки талапкер абдан талаш тартышта турат. Калыстар тобу кайсыл жакты чечти билбей, баардык калыстар тобу Бакберди деген добушту берип атат. Өзүнөн дагы сурап көрөлү. Деги эле калыстар тобунан дагы сурайбыз. Экранды алыстабай туруңуздар. Баардык алкы милдеттерде. Биринчиден калыстар тобуна Канат Байкеге жалпы Талас элинин ушул жердеги ыр сүйөрмандарына, ыр күйөрмандарына терең ыраазычылыгымды билдирем. Баягы ишеним мага артканыңыздар үчүн. Бирок азыр почти бир ай процесс болот экен. Дайынданып, конкурстуу күн 5 күн болот. Анан мен өзүмдүн жеке жумушума бир аз график туура келбей калат экен. Ошол себептен. Анан кийин возрастной категориямдагы 30га жакындап калыптыр. Башка дагы областьтардан уткан конкурсанттар, алардын көбүнчөсү ушул 20 жашка чейин болот. Азыр эми Ысык көлү менен Нарында, Чүйдө кандай болот? Мен ушул жердеги карындашыма ак жол каалайын. Ушул карындашыбыз Талас областынын намысын коргоп, мен ойлойм жеңиш менен келет деп. Ушул карындашыбызга колдон келишинче жардамыбызды берели, акыл насаатты айтайлы. Жалпы мага ишеним көрсөткөнүңүздөргө чоң терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс Талас областына кастинг аягына келип жетип, Талас областынын намысын коргонго Элнура тандалып алды. Элнура, чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат, өтө кубанычтамын. Сезимдер кандай болот? Албетте сүйүнөсүң, Талас областынан чыгып, эми республикага барып, Талас элин, Таластын намысын коргонго аракет кылам албетте. Эми ал жакка барганда оңой нерсе эмес. Ал жакка барганда абдан чоң бир сенде жоопкерчилик турат. Ал жакка баргандан кийин тек гана иштеш керек, аракет дейт. Сен аракет кылганга иштегенге даярсыңбы? Албетте, Талас элинин намысын коргош үчүн дайынмын. Даярсың? Даяр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы да эскерте кетели. Талас областынын намысын коргонго Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурска Элнура тандалып алынды. Буюрса, Талас областынын жалпы тургундары Элнура деп сага колдоо көрсөтүп турат. Тек гана сенден аракет жана ошондой эле ийгилик керек. Чоң рахмат. Токоюн бойлоп баратсам, Талас областынын намысын коргоо үчүн Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы вокалдык конкурсуна Жакшылыкова Элнура тандалды. Ушуну менен Талас областында өткөн кастинг аягына келип жетти. Алдыда Жакшылыкова Элнура жөнүндө сюжет. Кеткесиңа келбей тай Таластан.
Мен Жакшылыкова Элнура Боотхановна, жашым 16-да. Талас областына караштуу Талас районунун Көгөй айылында турам. Окуган мектебим Көгөй айылына караштуу Туркобу Кушчубаева атындагы Көгөй орто мектеби. Мен башында ырды көп маани бербечим ырдаганга. Кийинчерээк эле оңго чыктым, ага чейин билечим. Атам Талас райондук балдарга билим берүү борборуна кирип, ал жакта мугалим болуп иштеп баштаганда жанын алып жүрдү. Ошол жерден эле ырга кызыгып, ошо мен 10 жашыман баштап ырга кызыгып баштадым. Элнура өзү кичикей кезинен баштап садиктен баштап эле шыктуу болчу да, өзү өнөрлүү болчу. Мондай айтканда неге жакын болчу. Ырга, биге, андан да тышкары өзү активный болотун да. Ар кандай конкурстарга катышат. Анан кийин олимпиадаларга быйыл жакшы ийгиликтер болду. Мектептен химиядан катышып, жакшы результаттарды алды буюрса. Адан да тышкары быйыл өзүмүздө жылда өтүп жаткан мен кыргызстандык экенин сыймыктанам деген конкурстан биринчиликти алып, республикага жолдомо алынды да. Бирок мен туулган кең таласым, колуна кармап калемин, дүйнөгө чыңгыз келген жер, Жамилясын жазган жер. Элнура кичекей кезинен эле садикке баргандан баштап, садиктен ырдап, биге да өтө шыктуу болгон да, таланты күчтүү болгон. Андан кийин мектепке окугандан кийин 2-3 класстарында Талас райондук балдарга билим берүү борборунда вокал иримине катыша баштады да. Өзүм менен кошуп алып келип ырдатсам, ошондо ырга шыгы бар экенин байкагам да. Ошондон баштап азыр 11 класс көчүп атат, 11 класска. Ошондон бери ырдап жүрөт, вокалга катышып. Халада ак калпагын кийген кезиде, аскасы көк асманга тийген кезиде, мен дагы жолго чыгам таңды тосо, кучактайм ойкырларын нурга кошо. Улусуң кыргыз жери нурдан бүткөн, сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Бүгүн Элнура биринчиликти алды Талас областынан. Ага биз сыймыктанып отурабыз. Эми буюрса республикага барып биринчиликти алып келүүнү үмүттөнөбүз. Элнурага ар дайым мен ыр болуп жатында болобу, башка жатында болобу, кайгындысызды дайыма колумдан келишинче колдогонго даярмын да. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Бардыгыңыздардын мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Мен Талас областынын атынан чыгып аткандан кийин, чоң жоопкерчиликти алып аткандан кийин мен Таластын намысын коргош үчүн болгон аракетимди жумшаганга аракет кылам.